Москва шаарындагы мекеништер эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо бизге кайрылыңыз. ННН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод көлүк, ОМС, ТМС, черный список жана башка. Баса белгилеп кетчү нерсе регистрация жасабайбыз, башка документтин бардык түрүн бүтүрөбүз. Экрандагы номерге кайрылыңыз. Сүйүнчү, Хамзага керектүү акча чогулду. Эми Асланга каражат топтолот. Учурда Асма Орус менен алышып жаткан Хамза аттуу 2 жашар наристеге керектүү каражат чогулуп бүттү. Бул тууралуу бүгүн 15 мартта кайрымдуулук иш-чарасынын уюштуруучулары маалымдады. Бирок кайрымдуулук иш-чарасы муну менен токтобойт. Каражат чогултуу улантылат. Себеби так эле ушундай оору менен жабыркаган 9 айлык Аслан аттуу наристеге акча топтолууда. Учурда активисттер жана ыктыярчылар өлкө боюнча жерлерде акча чогултууда. Смага каршы бир уколдун Золгенсма баасы 170 миллион сом турат. Асланга жардам берүү үчүн реквизиттер Мбанк, Орусия же Кыргызстан. Дмитрий Бивол өзүнүн үйүн атады. Бокс боюнча орто жеңил салмактагы дүйнөнүн абсолюттук чемпиону Дмитрий Бивол ага Орусия менен Кыргызстандын таасири кандай экенин айтып берди. Кыргызстан меймандос өлкө. Санкт-Петербургда да бизди жакшы кабыл алышат. Мен бир эле үйүм бар деп айта албайм. Орусия менен Кыргызстан мага ата менен энедей. Албетте бул эки өлкө менин инсан болуп калыптанышыма чоң из калтырды деген Бивол чемпионат басылмасына берген маегинде. 23 февралга караган түнү Бивол орусиялык абсолюттук жеңил салмактагы дүйнө чемпиону Артур Бейтербиев менен болгон реванш беттешинде жеңишке жетип, абсолюттук дүйнө чемпиону аталды. Эки мушкердин биринин үстүнөн бирден жеңиши бар. Алардын 3-чү беттешин ушул жылдын аягына чейин өткөрүү пландалууда. Норуз 2025 Көкбөрү турнири өткөрүлбөй турган болду. Кыргызстандын Дений тарбия жана спорт агенттиги Көкбөрү боюнча Норуз 2025 республикалык турнирин өткөрүүнү токтотту. Бул тууралуу Көкбөрү федерациясы 15 мартта социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Агенттик оюндар убактылуу токтогонун билдиргени менен так себептерин түшүндүргөн эмес. Ошондон улам Көкбөрү федерациясы катышуучу командаларга жана күйөрмандарга Норуз турнири уланбай калганын жарыялоого арагасыз деп жазылган баракчада. 12 мартта Бишкекте Көкбөрү боюнча Норуз турниринде улакчы Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ланс Ражидинов каза тапкан. Биринчи лиганын оюнунда Сокулуктун Бөрүлү командасынын оюнчусун Оштун Бүркөт командасынын оюнчусу ат менен сүзгөн. Соккудан жараат алган улакчы жерге кулап, оюн 2 саатка токтотулган. Милиция Ражидинов ооруканага бараткан жолдо үзүлгөнүн. Бул факты ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголуп, оюндагы калыс жана атааңдаш команданын оюнчусу камакка алынганын билдирген. Бул окуядан улам оюндар убактылуу токтотулган. Көкбөрү федерациясы беттештер 15 марттан тарта уланарын билдирген. Көкбөрү федерациясынан билдиришкендей, Норуз 2025 турнирин өткөрүүгө мамлекеттен 2 миллион сом бөлүнгөн. Беттешке жалпы 32 команда катышмак. Көкбөрү оюнунун азыркы эрежесин 1996 жылы режиссерлор Болот Шамшиев жана Темир Дүйшекеев иштеп чыгышкан. Оюндагы негизги эреже катары бир команданда 12 чабандиз, 12 ат менен 20 мүнөттөн 3 айланпа ойноп, оюн талаасында бир учурда ар бир командадан 4төн оюнчу ойной турганы жана улак тайказанга салынары белгиленген. Андан бери оюн эрежелерине бир топ өзгөртүү кирген.
Бирок айрым эксперттер улуттук оюнду заманбап профессионал спорт түрүнө айлантуу үчүн дагы өзгөртүүлөр зарыл дешет. Көкбөрү Федерациясынын президенти Рамис Жунусалиев былтыр оюнчулардын ден соолугун, өмүрүн сактоо максатында атайын баш кийимдер сунушталганын жана коопсуз тайказандарды көбөйтүү аракеттери жүрүп жатканын билдирген. Булак Азаттык. АКШ Кыргызстанды жана Тажикстанды чек ара келишими кабыл алынышы менен куттуктады. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстан менен Тажикстанды чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тарыхый келишимден кабыл алуусу менен куттуктады. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Теми Брюстон бул тууралуу билдирүүсүн Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилиги жарыялады. Брюстон билдирүүсүндө чек ара келишимине жетишкендик эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн дипломатияга жана аймактык туруктуулукка ынтызарлыгын көрсөтүп турганы белгиленди. Чек ара чыр-чатактарды жөнгө салуу өкмөттүн эң татаал дипломатиялык милдеттеринин бири жана биз эки өлкө башчыларынын көрөгөчтүгүн, ошондой эле тоскоолдуктарды жеңүүдөгү чечкиндүүлүгүн баалайбыз. Америка Кошмо Штаттары бул айрыкча маанилүү келишим бекем соода жана элдердин ортосундагы байланыштарды ачууга, ошондой эле эки өлкөнүн жалпы аймактын мындан ары өнүгүүсүнө жана тынчтыкты бекемдөөгө жол ачат деп үмүттөнөм деп жазылган анда. Буга чейин Түрк тилдүү мамлекеттер уюму бу башкы катчысы Антонио Гутерриш жана ЖККда кыргыз-тажик чек арасы чечилгенин кубаттаган. 13 мартта Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Алар чек ара келишимин тарыхый деп баалашкан. 27 февралда Жогорку Кеңештин алты комитети биргелешкен жыйынында кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо боюнча макулдашуулардын долбоорун колдогон. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519,9 чакырым чек ара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486,94 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жай талаштан улам аймакта көп чыр-чатак чыккан. 2021 жылы апрель-май, 2022 жылы сентябрь айларында кандуу кагылыштан адам өмүрлөрү кыйылган. Булак Азаттык. Москва жана Подмосковье кайрадан дрон чабуулуна кабылганы кабарланды. Орусиянын борбору Москва шаары жана Подмосковье аймакты бул аптада экинчи ирет учкутсуз учактардын жана дрондордун чабуулуна кабылды. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Москванын мэри Сергей Собянин 14 мартта маалымдагандай, абадан коргонуу күчтөрү борбор калаага учуп келе жаткан 4 дронду атып түшүргөн. Астра Телеграм каналы жана башка күбөлөр түштүк Битса конушунун аймагында жарылуу болгонун кабарлашты. Жарылуу тасмага түшүп калган. Жарылуулар Балашихадада болгон. Жергиликтүү тургундар дрондукуна окшогон сыныктарды табышкан. Москвада көп кабаттуу үйлөрдүн биринин чатырында өрт чыкканы кабарланды. Мурдараак Внуково аэропорту учактардын учуп конуусуна убактылуу чектөө киргизгени маалымдалган. Москва шаарына жана Москва облусуна учкутсуз учактардын чабуулу 11 мартта да болгон. 90 ашуун дрон буута алган. Подмосковьеде 3 адам набыт болгон. Ал түнү аймакка жалпы 300дөй учкутсуз учак чабуул койгону кабарланган. Чабуул тууралуу Украина комментарий бере элек. Булак Азаттык. Зеленский Орусиянын Курск облусундагы аскердик операция аягына чыкканын билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украина армиясынын Орусиянын Курск облусундагы операциясы аягына чыкканын билдирди. Бул тууралуу ал аталган облустун Украина аскерлери ээлеп алган Суджа шаарын Орусиянын армиясы бошоткондон бир күндөн кийин маалымдады. Украин куралдуу күчтөрү Орусиянын чек арадагы Курск облусуна чабуулун 2024 жылдын августунда баштаган. Согушка чейин 5000дей калкы бар Суджа Орусиянын Украина ээлеп алган аймагындагы эң ири шаары болду. Курск операциясы башталган алгачкы күндөрү Зеленский Орусиянын жерлерин ээлеп алуу Орус президенти Владимир Путиндин башкаруу доору бүткөнүнүн символикалык белгиси болуп каларын айткан. Биз Орусия Путиндин тушунда кандай жол менен баратканын көрүп турабыз. 24 жыл мурда Курск кемесинин кыйрашы анын башкаруусунун символикалык башталышы болсо, азыр эми эмне менен бүтүп жатканы көрүнүп турат. Бул дагы Курск деген Украина президенти.
Кийин Зеленский Курск облусундагы ээлеген аймактар Орусия ээлеп алган Украина аймактарына айырбаштоо үчүн колдонуларын айткан. Ал эми 14 мартта Украин президенти армиясынын Курсктеги милдети Орусияны өз аскерлерин Покровск, Харьков жана Сума багытын чыгарып кетүүгө мажбурлоо болгонун, бул максат ишке ашканын журналисттерге билдирди. Мен операция ийгиликтүү ишке ашты деп эсептейм, деди Зеленский. Орусиянын президенти Владимир Путин менен АКШнын лидери Дональд Трамп Курск облусунда көп Украин аскерлери курчоодо калганын айтып жатышат. Украина мындай маалыматты четке кагууда. Согушту иликтеген журналисттер да Украина аскерлери Орусиянын аймагында курчоодо турганы тууралуу билдирүүлөрдү ырасташкан жок. Украиналык Deep State долбоорунун маалыматына караганда, Украина Орусиянын бир нече кыштагына көзөмөл кылууну улантууда. Москвада Украина аскерлери ээлеп алган ошол кыштактар бошотулганы тууралуу маалымдай элек. Булак Азаттык. Трамп Путинден курчоодогу украиналык миңдей аскерге ырайым кылууну суранды. АКШ президенти Дональд Трамп Россиянын башчысы Владимир Путинден Курск облусундагы Украинанын куралдуу күчтөрүнө ырайым кылууну суранганын билдирди. Учурда украиналык миңдей жоокер Россиялык күчтөрдүн курчоосуна алынган. Алар өтө оор абалда. Мен президент Путинден аларга ырайым кылууну сурандым, деп билдирген Трамп социалдык тармагындагы баракчасында. АКШ президенти 13 мартта РФ лидери менен болгон сүйлөшүү жемиштүү өткөнү кошумчаланган. Ал Украинадагы жаңжалды токтотууга жакшы мүмкүнчүлүк бар экенин белгиледи. Булак Спутник Эжи.